Тугандар, кыскача реклама. Таксопарк автосети доставкада, таксиде курьер болуп иштейм дегендерди өзүнүн таксопаркына улайт. Комиссиялары арзан, ишеничтүү. Не только Москвада, Россиянын бардык региондорунда через WhatsApp уланып иштесеңиздер боло берет. Телефон номерлерини бардыгын мен описанияга калдырамын. Кирип ошол жерден чалып улансаңыздар болот. Техподдержка иштейт, техподдержка по любое время чалып bir вопростор калса чечсеңиздер болот. Ар бир заказдан 4 рубльден берип иштесеңиздер болот. Москвадагылар болсо 7 рубльден берсе болот. Или суткасына 50 рубльден берип иштесеңиздер да болот. Или как обычно калгандарга окшоп 3% или 3%тен төлөп иштесеңиздер болот. Уланыңыздар, иштеңиздер. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулмандар, кандайсыздар, амансыздарбы? Таксист жамааты, YouTube көрчүлөр, кандайсыздар? Отасыздарбы, чарчабай. Так, тугандар, бүгүн 14 март 2022 жыл, саат 8-ден 21 минут өттү. Тугандар, кыйладан бери YouTube'га да видео чыгарбай койдум. Кичине ооруп калдым, анан ортодо машинам Kia Optima бар эле, Kia Optima'да иштейт элем, муну сатып, азыр эконом Яндекс таксиде иштеп жатамын. 2 күн болду. Аренда күнүнө 1600дөн берип иштеп жатамын. Бүгүн биринчи күн, эрте чыгышым. То есть 8:30 болуп калды, машинада почти кызып калды. Сразу иштеп баштайм, потому что кече-кечинде заправка кылып койгон элем. Бүгүн кечке чейин жетиш керек, буюрса иншалла. Эндемесе мен линияга чыгайын, достор. Так. 5 балл пробка уже дейт. 8-ден 22 минут өткөндө мен линияга чыктым, немесе менде анау неме болот эле. Привилегия деп коелу. Сразу заказ, биринчи заказ коэффициент менен. Бисмилла. Рязанский проспект 8 корпус 1. Экономдо вообще без заказа отурбайт экенсиң, да? Постоянно заказ, трың. Заказы за заказами, короче. Так, ошондо бул жак менен кайтып кетишим керек экен. Тугандар, подписка болбогондор подписка болуп коюңуздар. Видео жакса лайк, жок болсо как обычно дизлайк. Болсо дегенмен мен ишти баштадым. Видеону түктүрбөй акырга чейин көрүңүздөр. Экономдо канча иштесе болот Яндексте. Ана бүгүн сааттан кечке иштейинчи канча болот экен. Бисмилла. Задний камера жок, эчтеке жок, жаман кыйын болуп. Көнүк чейин кыйын болуп атат. Так, биринчи заказга келдим. Келдим го, бирок экономдо 2 күндөн бери иштеп атамын. 2 күндөн бери кыска эле иштеп атам, бирок мынау оплата наличныймен көп болот экен да. Кыска эле жер экен, 5 километрдик 13 минуталык. Новая Гиреева тарапка экен. Биринчи заказ пачын 14 минута 233 рубль. Эгер комфортто болгондо азыр как минимум 400 рубль болмок. Так, саат 10-дон 9 минут өттү. Мен ошондо примерно 2 саат иштеп каламбы. Мен 8:30 деп иштесем, жо 1,5 саат иштеп калып турмунчу. Ошондо тугандар, бу эконом деген вообще экен да. 6 заказ кылдым. 6 заказым 750 рубль болду. Тура заказдар тез эле берет экен. Почти 1,5 саатта 6 заказ кылдым, бирок 6 заказым болгон 750 рубль болду да. Кана бисмилла деп сабыр кылып иштей берели кечке чейин, кандай болот экен. Так, saat 12'den 38 minut öttü. Men 9. zaказды alıp geldim. 33 minuta. Başta 700 rubl, 699 rubl. Bu 9. zakaz. То есть 8:30'da çıkkan bolsam 12:30 oldu. 4 saatte 9 zakaz kılıp turman. 9 zakazım 2070 rubl boluptur. Subhanallah. Ekonom bolboyt ku bu. Так, тугандар, пешин дагы болуп калды. Обед дагы болуп калды эми. Пешин дагы обед кылып
дәл обедтен кейін дағы бір 15 заказ қылсам, 16 заказ қылсам 25 заказ болады екен да. Ептеп 5000 іштеш керек екен. Saat 2:30 болды. Мен обедтен кейін обед қылып, намазды оқып, бір заказ қылдым центрге. Hazır домойды қойып үйге кеттім. Уже домой қойышыма бір заказ берді. Оны таштап үйге барып, біраз іштері бар. Onu götürüp koyup inşallah dəlşi işləyimiz. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Oha, Prospekt Mira deydi. 38'e barat ekemiz. Принят. Ben 3'e çayın işlep gökeliği salıp berek işlerim var, ошоларды бүтүрүп кайрадан жумушка чыктым. Saat 6'dan 14 minut öttü. Men saat 8'ge çeyin işleşim gerek de. 8'ge çeyin işlep saat ровно 9'ga залга барып калышым керек. Кайрадан тренировканы баштадым, буюрса бисмилла деп. Онпесе диетага сабыр чыдабай жатат, арыкташ үчүн. Ошого кайра эле залга барып жүгүрүп нетип кичине арыкта болса совсем болбой калдык, курсактар чыгып өзүмдү көрүп өзүмгө алып кеттим азыр. Ошондо 8'ge чейин болсо дагы 2 саат. Мен 3'ge чейин, мен 2'ge чейин иштедим. 3'te үйгө кеп калдым да, по делам коюп, заказ берсе берип, бербесе жок. Ошондо мен 11 заказ кылдым, 11 заказым болду. 2600 болду. Жок дегенде дагы 1400 иштесем 1400 istesem 4000 болып қалды. Азыр bir заказ алдым o Prospekt Mira'ға. Как минимум примерно 600-700 рубль болып қалса керек. Allah'ım көрөбүз го, барабыз. Немесе кеттик. Так, saat 8'den 37 minut öttü. Men уже залга келдим. Ошондо туугандар, мен бүгүн ровно 15 заказ кылып турмун. 3408 рубль. Азыр 9'da зал башталат, 11'de бүтөт. Жуунуп таранып 11:30 чыгып, жарым саат үйгө барсам 12 болот. Значит, бүгүнкү иш бүттү. Жок дегенде 4000 кылайын десем болбой калды. Немесе туугандар, кийинки роликте иншалла көрүшөбүз. Заказдар өтө слабый.